Биз иш алып барган мектептердин почти 100% бардыгында жоолукка болгон кысымдар токтоду, бардыгында токтоду. Жактырбаса да калыс токтоду. Демек, ошол окуучу кыздарды коркпошко мен чакырамын. Прокуратура кызматкерлерине өтө терең, чын дилден ыраазылык билдирим келип кетет. Эртең пандемия токтосо, эмдиги жыл сентябрдан кайра эле күчөп кетиши да мүмкүн. Же болбосо прокуратура, билим берүү министрлиги муну катуу чара көрүп, ошол укукту бузган, мыйзамды бузганды жумуштан алып эле катарынан эле жумуштан кетире берсе, анын ошол жумуштан кетүү коркунучу астында гана токтойт. Жумуш айлык эсептөөдө, табель эсептөөдө, жумушка орноштурууда 100 миңдеген акчалар жешет экен. Ошол интернетте гана видеолор бир канча убакыт чыкпай калды. Бирок интернеттеги видеолордун сырткарда иштер жүрүп жатат. Арыздар кеткен. Акыркы жолу 99 мектеп боюнча арыз кеткен. Ошол арыз боюнча прокуратура органдары азыр текшерүү жүрүп жатат. Бир-эки мектеп боюнча жооп келди. Дагы ошо 99 мектеп боюнча жооптор дагы келет буюрса, иштер жүрүп жатат. Ошол Базар Коргондогу видео боюнча Базар Коргон боюнча прокуратура текшерди. Кийин дагы 3 мектеп боюнча жазганбыз. Анда дагы текшерди. Прокуратура ошол аныкталган мыйзам бузуулуктар аныкталды деп туруп, ошол билим берүү министрлигине сунуш бериптир. Ошол мугалимдерге чара көрүңүздөр деп. Аны кээ бирлери аныкталбады деп жооп берди. Азырынча Базар Коргон боюнча билим берүү министрлиги же Базар Коргон райондук билим берүү бөлүмү чара көргөндүгү боюнча маалымат бере элек азырынча. Ал эми Лейлек боюнча айта турган болсок, Лейлек боюнча ошол биринчи арызды жазганда, декабрда жазганда, Лейлек райондук прокуратурасы эч кандай фактылар чыккан жок, аныкталган жок деп жооп берген болчу. Болбосо биз видеосун дагы тиркеген жөнөткөн болчук. Болгондо да Лейлekте бир 2-3 мектеп боюнча жазганбыз. Кийин биз прокуратурага дагы арызданганда, Лейлек боюнча Баткен областык прокуратурасы дагы кошумча текшерүү жүргүзүп, ошол именно ошол укуктары тебелеген мугалимдерге карата чара көрүлсүн деп ошондой сунуш коюп туруп, билим берүү бөлүмүнө сунуш берген. Ал эми жанагы ошол хиджап менен мугалимдерге, окуучуларга мектепке келүүгө тыюу салынат деген уставды бекиткен Баткен областык юстиция башкармалыгына ошол мыйзам бузуулукту четтетүү жөнүндө юстицияга да сунуш берилиптир Баткен областык прокуратура боюнча. Ал эми ошол Лейлек районунда эч кандай мыйзам бузуулуктар аныкталган эмес деп бизге жооп берген прокурордун үстүнөн болсо, ал жакынкы арада боло турган өзүнүн ыкчам чогулушунда каралат, кызматтык жоопкерчилиги деп бизге жооп берди. Ал эми Сузак боюнча айта турган болсок, Сузак районунда Барпайлы өкмөтүнүн гимназия, мектеп гимназиясында болгон жанагы окуучу кыздардын укугун тебелегендиги боюнча видео боюнча Сузак райондук прокуратурага арыз жазганбыз. Прокуратура текшерип бизге кат жибердик деп айтышты, чалып. Ошол мугалимдерге тийиштүү чаралар көрүлсүн деп билим берүү бөлүмүнө сунуш жибердик деди. Ошол азырынча бизге ошол Сузак райондук билим берүү бөлүмүнөн жооп да келди бизге. Прокурордун сунушу эмес, биздин арыздын негизинде деп беришти. Ошол эскертүү гана бердик деп эле койду ОЗЭКи. Анан Барпы боюнча дагы кошумча айтып кете турган нерсе, биз ошол прокуратура ушуну жыйынтыгын чыгара элек учурда эле, мына жума күнү, ошол жума күнү бизде 25 болду шет, адашпасам, 26 болду, 26 февраль адашпасам. Жума күнү мен ойлодум, ошо прокуратура району бир аз эскертүү бергенден кийин бизге капы болгонбу, өчөшкөнбү, ошол эле окуучу кызга барып, классташтардын көзүнчө ошол кыздын жакасын кармап, мынтип кармап туруп, сен не хиджап кийип келесиң деп ошондой сөздү айтып, мен сага качан ошентим, эмнеге андай кыласың деп жакасын жулкалап, раса мындай зулум кылыптыр. Анан окуучулар айтыптыр ошо дечи, эжеке сиз чындап эле ошол хиджабына каршы болгонсузго десе, силер өзүңөр жапкыла деп окуучу кыздарга дагы неме кылдыр. Болгондо да өзүнүн сабагы эмес, башка агайдын сабагына кирип, чет тил боюнча агайды чыгып туруңуз деп ошол окуучу кыз ошону зулум кылыптыр. Ошо Касымов Чынара деген эжеке. Ал боюнча да биз арыз жаздык, ошол эле күнү арыз жаздык. Ал боюнча дагы буйруса прокуратура сөзсүз чара көрүлөт деп бизге айтты. Кошумча айтып кете турган нерсе, бизде мектептер боюнча дагы бизде ар кандай башка мыйзам бузуу фактылары боюнча арыздар келет да, ата-энелерден, мугалимдерден, акча, финансовый жактан акча жеген окуялар боюнча бизге маалыматтар келип атат, дагы деле Кыргызстан боюнча келип атат. Ошол бир мектеп боюнча айта турган болсок, ошол бизге далилдер менен келди, далилдер менен мындай кагаз жүзүндө далилдер менен келген. Ошол бир эле мектепти айта турган болсок,
ошол булар жандай акча жеткен да мындай сааттары туура эмес бөлүштүрүп, жумушка орноштурууда мындай туура эмес адилетсиз жумушка орноштуруп, азыраак саат иштесе көбүрөөк саат кылмыш болуп, ошентип бир эле жылы мисалы канча 100 миң акча туура эмес мамлекетке зыян келтириптир. Кийин бир 2-3 жылдан кийин ошол эле жетекчи 800 миң сомго чейин туура эмес акча эсептеп коюптур да. Мамлекетке ошончо сом зыян келтирилген, бүт далилдер бар экен агачы. Биз ал боюнча арыз келтиргенбиз, буюрса ал боюнча текшерүү болот деп биз ишенебиз. Бул деген демек булар жолукту сыйлабагандан кийин, конституцияны сыйлабагандан кийин демек ошол директорлор акчасын да жейт экен да мектептинчи. Ата-энелердин акча топтошот экен ошол. Буюрса бул багытта дагы көптөгөн иштер болот. Кайрылуулар кыйла азайды. Ошол жанагы мурунка салыштырмалуу декабрь, январь, февраль айларына салыштырмалуу азайды. Бул жанагы интернетке базар коргон, лейлек, сузак видеолор чыккандан кийин интернетке кыйла азайды. Биз ошо бизге акыркы кайрылган окуучуларга, ата-энелерге биз сурадык да, кысымдар кандай болот десек, ошол видеолор чыккандан кийин мугалимдер каршы чыкпай калышты, мугалимдер мамилеси өзгөрдү деп бизге көп кыздар айтышты, көп кыздар. Биз ойлодук ошол видеолордун таасири тийди деп ойлодук. Бирок кайрылуулар болуп атат, азыр деле ошо бирин серийин кайрылуулар келип атат, ошо башка областтардан. Ошонун ичинде ошол прокуратура текшерген райондордон да келип атат бизгечи. Ошол прокуратура текшерип бизге жооп берген райондон дагы деле ошондой райондордо бар. Кайрылуулар бар, бирок азыраак да. Анан интернетке биз өз негизи буга чейин декабрда арызданганбыз да. Негизи ошол арыздар боюнча прокуратура чара көрсө дагы мындай кысымдар азайган эмес эле да. Анан арыз жазганга караганда интернетке чыгарып ошол мыйзамдуу укукту сыйлабаган мугалимдерди шерменде кылган көбүрөөк пайдасы тиеткен деп биз өзүбүз көрдүк иш жүзүндө. Мугалимдердин ошондой сабатсыздыгы интернетке чыгыштан коркут экен да. Элге уят болуштан, элдин каргышынан коркушат экен, бирок Кудайдан коркпойт экен, мыйзамдан коркпойт экен, ошо элдин каргышынан, шармандасынан коркут экен да. Ошо интернетке чыгып ызычуу болгон пайдасы чоң эле болду. Биз интернетке негизи ошондой максатыбыз жок эле, чыгаруу максатыбыз жок эле. Атайын чыгарып болгону ошол мугалимдер тоот посту кылып, өздөрү сабатсыздык кылып, өздөрү чыгарууга себепкер болду. Негизи биз атайын интернетке чыгара турган оюбуз деле жок эле. Өзүнөн өзү эле чыгып кетти. Себеби биз башка мектептерге деле бардык да. Аякта деле тарттык, каршы болбой жакшынакай эле жооп беришти. Эч кандай интернетке чыккан жок. Ошол интернеттин бир себеби болду, экинчи себеп мен ошо өзгөчө баса белгилеп кетким келет. Прокуратура кызматкерлерине өтө терең, чын дилден ыраазылык билдиргим келип кетет. Ошол 2000 ошо декабрдан бери жазган арыздарга бардык арыздарга прокуратура жооптор келип атты. Бардык учурларда жооптор келип атты. 90%, 99% учурларда чаралар көрүлүп атты. Эскертүүлөр берилип, чакыртылып мугалимдер. Адатынча алар прокуратуранын астына келгенде биз андай каршы болгон эмеспиз деп 200дөнүп алар актанып калышат. Албетте прокуратурага айта албайт да, мен каршымын, уруксат бере айта албайт. Алар ошо мугалимдер алсыз окуучуларга гана алып жетет да, алар ушундай 200дүүлөр. Ана прокуратура кызматкерлерине өтө терең ыраазы болдук биз. Ошого биз көрүүчүлөр да ушуну билсин деп биз каалайбыз. Прокуратура ар бир арыз, Талас, Көл, Нарын, Ош, Баткен болобу, Кызыл Кыя, Жалал Абад, Базар Коргон, Талас, каяк болбосун прокурор чалып атты бизге. Чалып, арызыңыз келди, арызыңыз боюнча кошумча маалымат бересизби? Анан эмне болду? Анан мындай болуп атат, анан мындай деп атат деп арызды жибердик, алдыңызбы арызды? Анан далилдер жок болсо дагы биз бирөөс түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Далилдер жок, окуучулар өздөрүнүн атын атагысы келбесе дагы биз эскертүү бердик, райондолорго сунушту бердик, чаралар көрүлдү. Сиз деп мындай өтө кичпейилди көрсөтүштү, өтө кесипкөйлүүлүктү көрсөтүп жатышат прокуратура кызматкерлери. Даже жада калса Жалал Абад областык прокуратура чакырды өздөрчү. Сиз ушундай арызданып атыпсыз, эмне болуп атат, кандай кемчиликтер болуп атат, эмне прокуратура жакшы карабайт арыздарыңызды деп прокуратуранын өзү чакырышып, башкы прокурордун орун басары өзү жеке кабылдамасына киргизип, бирөөсү даже сурап да койду да. Прокурорлор да чалып атат өздөрү дагычы. Билим берүү министри чара көрбөй атат, райондук билим берүү бөлүмдөрү чара көрбөй атат. Эч ким чара көрбөй атат. Жогорку кеңештегилер баары унчукпай атат. Өкмөттөн унчукпай атат, президент аппаратынан унчукпай атат. Унчукпай атат эч ким. Бир гана прокуратура мактанбай, жарыя кылбай эле секин өзүнүн иштерин алып кетип атат. Каттар келип атат.
чаралар көрүлүп атат. Прокуратурага чакырды дегенде эле мугалимдер ошол замат өзгөрүп, эмнеге прокуратурага бердиң деп кээ бирлери капа болуп, кээ бирлери коркутуп, кээ бирлери жалдырагандар да болуп атат. Кимиңер прокуратурага бердиңер деп. Ушу прокуратура ушундай ишти алып кетет деп биз дагы үмүт кылабыз. Прокуратура кызматкерлерибиз өтө терең ыраазы, Алла ыраазы болсун. Ана прокуратурага көбүнчө жаш кызматкерлер иштеп атат. Биз ойлойбуз, балким ошол прокурор кызматкерлеринде буларда ошол динди түшүнүп, иманы бар үчүн дагы жардам берип атат деп ойлоп атабыз. Бул бир жагы. Экинчи жагынан ошо өзүнүн кесибин так аткарган үчүн анан бизде мыйзам жазылган да, прокуратура органдары бул мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлдөйт деп турат да. Мыйзамдардын так аткарылышын. Прокуратура атайын юридикалык билими бар, алар мугалимдер окшоп алар ойду келди сүйлөй бербейт да прокуратура кызматкерлери. Ошол прокуратура кызматкерлери менен буюрса дагы көп кызматташабыз, буюрса биз үмүткөрбүз. Ошол эл да ушуну билсе экен деп биз атайын айткым келди менинче. Мугалимдер эмне үчүн каршы болуп атышат? Мугалимдер. Мугалимдерге айтсак, ар кандай шылтоону айтып атышат. Билим берүү министриге бизге буйрук берсин, билим берүү министри муну чечип берсин. Билим берүү министри ушундай тыюу салынбайт, хижапка уруксат деп бизге кат берсин деп эле сайрап атышат да бардык мугалимдерчи. Кече 3 күн мурун Жалал Абадта Барп театрында деле мугалимдер менен ошол чогулуш болду. Бир 300-400 мугалимдер келди, адашпасам, директорлор келди. Ошол жерде да ошону байкадык да биз. Бирөөсү чыгып акыры жарылып айтты, бизге ушунча чогулдук, чечип бергиле бизге. Ушуну чечип бергиле бизге, жолукту чечип бергиле деп атат да. Бул ошол качан гана мугалимдер менен мамиле кылбай өзлөрүнүн сабатсыздыгын, караңгылыгын далилдеп эле келип атышат да. Канча видеолорду айтып атабыз, канча районо айтып атат. Акыркы мезгилде район айтып калды, ага чейин айтпайт эле. Билим берүү министри айтып атат бизге үчүн, мисалы үчүн тыюу салынбайт деп айтып атат. Анан могу интернетке деле чыкты, могу жанагы 26 январь 2021-жылы билим берүү министрлиги менен дин комиссиясынын ортосунда түшүндүрмөсү чыкты, тыюу салынбайт эч кандай жолукка деп. Мыйзамдара тыюу салынбайт деп айтып атабыз. Прокуратура эскертүүлөр берип атат. Андан сырткары могу билим берүү министринин мурунку министри деле ушундай кат берген мектептерге, тыюу салынбайт, ушуну мен силерге билдирем деп кат берген. Ошентсе деле бизге чечип бергиле деп эле айтып атат да. Мен оюмча бул билим берүү чечилген да, булчу чечилген. Демек бул бир гана себеби бар деп ойлойм мен. Бул жана устав, бирдиктүү форма деген шылтоо эле. Бирдиктүү форма деген бул түшүнүк киргенине бир 5-6 жыл эле пайда болду да. 5-6 жыл эле өкмөт бекитти. Ага чейин эле булар каршы эле да. Ал эми жанагы светтик деген сөз ал деле шылтоо эле. Светтик деген түшүнүктүн пайда болгонуна деле 10 жыл болду. Ошол светтик деген конституцияга киргизилгенге чейин эле алар каршы эле. Ошол же Мутакалим фонду деле айтып атпайбы, жанагы 2008-2009 жылдардагы видеолорунда айтып атат. Бизге дейт 10 миңге жакын кайрылуу түштү мектептерден, окуучулардан дейт, бизге кысым болуп атат деп. Бул ошо 2010го чейин эле кысым болуп келген. Демек берде себеп ал светтик, бирдиктүү форма деген бул шылтоо эле, баантик деген шылтоо эле. Бул ошол жана хижапка каршы чыккан мугалимдер, булар динди түшүнбөйт, же динди жактырбайт, же мусулмандар жактырбайт, же мусулмандардан жийиркенет, же динге душмандык кылгысы келет. Кыскасы булардын өзү жеке өзүнө гана бул дин жакпайт, же жолук жакпайт, же болбосо мусулмандар жакпайт. Кыскасы бул жеке өздөрүнүн караңгы тар туура эмес көз караштарынан гана келип чыгат. Болду, башка себеп көрбөй атабыз биз. Көрбөй атабыз, айтып атсак дагы, конституция, мыйзамдар айтып атсак дагы, мынакей деп айтып атсак дагы жок деп. Булар мугалимдер, директорлор өздөрүнүн жеке көз караштарын барынан жогору коет экен. Биз өтө көп көрүп атабыз. Бүгүн эле бир директор менен сүйлөштүк. Ошол жолук салынгандан кийин жакшы жүрүш керек, анан мындай кылбаш керек, тигиндей кылбаш керек, жолдун кадырына жетиш керек, анан арабтардын маданияты деп эле бир ар бәлени айтат да. Өздөрүнүн көз карашын гана айтат да. Булар мамлекет кызматкери экенин билбейт, педагог экенин билбейт, этиканы вообще билбейт, нөл. Көп бизде өтө көп аудиолор бар, видеолор бар, бизде көптөгөн бар, директорлордун сөздөрү бар да. Ырсып, анан салбырап, пөлбүрөп, анан хижап эле дейсиң деп эле. Бизге ушундай аудиолор бар, аны бир педагог, мамлекет кызматкери антип эч качан сүйлөбөйт да, сүйлөбөш керек, акысы жок антип сүйлөгөнчү. Анан мамлекет кызматкер, педагог өзүнүн жеке көз карашын эч качан кызматына аралаштырбаш керек. Өзүнө жакпайбы, ал ошол жакпаса үйүнө ошол кожоюн кылар да, мектеп анын жеке менчик үйү эмес да. Ошо берде бир гана себеп, ошол берде
ошол ыймандан кабар жок, ыймандан алыс. Мыйзамды айтып атабыз, мыйзамды айтып атсак да укугусу да келбейт. Демек булар бир гана өздөрүнүн ошол жеке көз караштары гана, чыныгы себеп ошо гана. Демек бул мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү менен эле токтоп калбайт да. Аяда бир мектепте 40, 50, 60 мугалим иштейт. Директорун алмаштырып койсоң деле, бир 6 ай коркуп, 1 жыл коркуп, анан кийинки жылы эле кайра кайталанат деп ойлойм. Анан акыркы мезгилде биз байкап атабыз. Мына билим берүү министринин жобунда деле, анан көптөрдө неме деле пандемияга байланыштуу биз азыр унчукпай атабыз, майлуу деп атабыз деп бизге мындай одолжение кылып атышат. Биз ушуну байкадык, сөздөрүнөн байкап атабыз. Пандемияны шылтоо кылып атышат да, пандемия болуп атат. Анан биз ушуну түшүндүк. Булар эртең пандемия токтосо, эмдиги жыл сентябрдан кайра эле күчөп кетиши да мүмкүн. Азыр эле мына мисалы азыр деле болуп атат да, бул кайра күчөйт деп ойлойм. Бул маселе унутулуп калгандыгына байланыштуу күчөйт деп ойлойм. Бул бир мектепте 40-50 мугалим иштесе, бир мугалимге эскертүү берилсе, кайра башка мугалим. Бизде Базар Коргон боюнча болду да. Базар Коргон району боюнча жанагы кеңеш айыл өкмөтүндө директору менен соцпедагогту жанагы райондун астында видеого тартып сүйлөдүк. Аларды шарманда болду, өздөрүн шарманда кылышты. Ошонун эртеси эле ошол эле мектепте чогулуш болду. Ошол бизге чогулушка чыккан ата-эне айтып атат. Ошол биз видеого чыгарган директор менен соцпедагог унчукпай дудук болуп отуруштук. Мугалимдер калган бүт баары биз каршыбыз хиджапка. Хиджап кийбеш керек, кийип келбеш керек деп айтты. Демек бул нерсе кайталанат. Бул нерсенин чечилишине ошол хиджапка каршы болуп, динди түшүнбөгөн, мыйзам сыйлабаган, адам укугун сыйлабаган, адам көңүлүн сыйлабаган эжекелер пенсияга чыгып, өлүп кетиш керек, дагы ордуна жаштар келиш керек. Ошондо гана чечилет бул маселе. Же болбосо прокуратура, билим берүү министрлиги муну катуу чара көрүп, ошол укукту бузган, мыйзамды бузганды жумуштан алып эле катарынан эле жумуштан кетиребиз, анан ошол жумуштан кетүү коркунучу астында гана токтойт. Же болбосо ошол мугалимдер бул жолукка каршы чыккан адам ыйманынан жоготот экен, бул ыймансыз болуп калат экен. Бул жолукка каршы чыгуу, бул динге каршы чыгуу, бул өтө чоң күнөө экенин түшүнүп, динди түшүнүп калса гана токтоп калат. Ушул бир 3 гана жолун көрөт да. Мен азыр анан болсо менин оюмча бул арыздансак деле кайра козголо берет. Мына барып арыздандык, кайра эле козголуп атпайбы? Бир жума аралыгында эле козголуп атпайбы кайрачы? Кайра эле огош бетер кайра жакалып атпайбы? Андан мурун озек айтып келсем, берде жакалып атат бердечи. Еще курдомат кылып үстүзүн арыздангандар да болуп атпайбы бердечи. Демек бул жерде чыныгы себеп ошол ички көз караш, ички туура эмес тар бузуку көз караштары гана болуп жатат. Берде башка эч кандай себеп көрбөй атабыз да. Биз эми буюрса биз бул ишти токтотпойбуз. Берде бизде пландар бар. Мектептерде биз жолук менен гана чектелбейбиз. Мектептерде көптөгөн мыйзам бузуулар бар экен. Жолук боюнча намаз окубагыла тийип салышат экен. Анан мечит медрестерге барбагыла дейт экен. Губернатор болуп алыштыр өзүнчөчү. Мектептен сырткаркы жактарга да адамдардын жашоосуна киришет экен. Анан телефондорду тыйышат экен, дагы деле ошо телефондорго уруксат бербей, телефондор бекитип алып дегендейчи. Андан сырткары ошол жанагы питание акча топтошот экен, ремонт, бир нерсеге да акча топтошот экен. Ошол жанагы мамлекеттик каражаттарды туура эмес пайдаланышат экен. Жумуш айлык эсептөөдө, табель эсептөөдө, жумушка орноштурууда 100 миңдеген акчалар жешет экен. Бул боюнча маалыматтар келип атат. Буюрса дагы маалыматтарды биз кабыл алабыз. Маалыматтар келип атат. Биз анан ошол ата-энелерден, мугалимдерден, окуучулардан ошол бизге активдүү болуп, биз менен кызматташып, бизге мектепте кандай гана мыйзамсыз көрүнүштөр, терс көрүнүштөр болбосун, адепти бузабы, туура эмес сөзсүз болобу, акча жейби, акча жыйнайбы, мисалы 0 класс, 5 класс айырмасы жок, 9 класс, кандай гана болбосун акча жыйнайбы, мугалимдер акча алабы, жоксо бир жерде көмүр жейби, жоксо иштебеген адамга буйрук чыгарып туруп айлыгын жеп атабы бирөө, мисалы кандай гана мыйзам бузуу болбосун бүт маалыматтарды бере беришиңерди биз сурайбыз. Ал эми окуучу кыздарга биз баса белгилейбиз. Телефонуңарды эч ким алып койгон акысы жок. Телефонуңарды бербегиле эч кимге. Болгону сабакта телефон колдонбой, телефонго алаксыбагыла. Ал эми жанда башка бир окуучуну ушундай чогулуштарда, женсоветтерде, линейкаларда, же сабак учурунда кандайдыр бир терс көрүнүштөр болсо, окуучу кызга кемсинтип, намысына тийип, жолугуна башка жагына каршылык бир кысым көрсөтсө, зулум кылса, ошону сөз түрдө диктофонго, анан сөз түрдө видеого тартып туруп, ошол замат, ошол күнү эле бизге WhatsAppка жибергиле сөз түрдө. Себеби ошо силер биз менен активдүү түрдө кызматташсаңар гана ошол мектебиңерде мындан кийин ошондой мыйзамсыз көрүнүштөр токтойт да. Ошол 777 66 13 77 WhatsApp номерибизге ошондой маалыматтарды коркпой жибере бергиле. Биз иш алып барган мектептердин почти 100% бардыгында жолукка болгон кысымдар токтоду, бардыгында токтоду. Жактырбаса да калыс токтоду. Демек ошол окуучу кыздарды коркпошко эмес чакырамын. Коркпой кайрыла бергиле. Прокуратура кызматкери, прокуратура полный окуучу кыздардын укугун коргоп чаралар көрүп атат.
Мен окуучу кыздарым бир гана ушуну суранат болчук, анан ата энелеринен суранат болчук, окуучу кыздарыңарды коргогула, тарабын талашкыла, болушкула, мугалимдерден, директорлордон эч коркпогула.